Достор, биздин программанын эң башкы максаты болгон мынакей биз Айтылуу Алай жерине да келип жеттик. Бул жерге бекеринен келген жокпуз. Анткени менин Кыргызстаным көрсөтүүсүнүн башкы максаттарынын бири болгон 23 декабрда улуу жана кичи Памирден көчүрүлүп келген 50 үй бүлө жашап жаткан жерди көздөй азыр сапар тартып жаткан учурубуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр менин аркамдагы кадрлардан байкап аткандай эле биз улуу жана кичи Памирден 23 декабрда көчүрүлүп келинген боордоштор жашаган жерде турабыз. Бул эски мектептин имаратынын ичинде жайгашкан экен. Ар бир бөлмөлөрдө бүгүнкү күндө 11 үй бүлө жана 50 адам жашап турган учурлары. Жакшы биягым, жакшы болуп, бияктарда жакшы болуп атат. Мунун нарындагы караганда бияк саат соогураак да. Биягым жакшы. Айтсаң, мектепке барып атасыңбы? 20 жашта экенсиң. Мектепке барып атам. О, якта жаңы мектеп курган экен, ошондо 2-класстан окуп жатам. Biz emniyesi öken şiyakka kelip kaldı. Kırgız tuğanlarga baralı, Kırgız tuğanlar jakşı yardam kılat eken, jakşı eken, adalet eken dep şu habarlardı okup. Biz şonun üçün şiyakka kelip kaldık. Kelgenimizge 1,5 ay olup kaldı. 1,5 aydan beri hükümet yardamını verip yatat, aştamak verip yatat. Kartlaşkasını verip yatat, deri yoktu verdi, nampışırardı, katka verdi. Kolundan gelgeşin iki yardamı var da taş kömür köçömde atıp get düşürüp verip yatat hükümetin yardamı şu olanan ki. Hani biz şu yaka geldik, neyli jağıp kalsa, jeri jağıp kalsa, hükümet bizge üy salıp verse, kengiri jağıp bizge jer verse, bizde maldarçılık kılıp kalsak, şu yakta jaygaşıp, siler meni birgeleşip oturup kalsak, ol jakşı. Anan keyin жаңыда hükümet kengirraak jer berbese, bizge jakşıraak üy salıp berbese, ondan keyin kayra ketip kalışыбыз mümkün bolup kalar. Менин атым Ооган Бек уулу Забиалла, 2004-жылкымын. Кыргызстанга келгениме меники 3 жыл болду. Мурун Нарында оккам өзүм эле. Анан бияка деген жаңы келген фамилийликтердин арасында өзүм үй бүлөм да бар болчу. Анан ошо байланыштуу азыр окуумду бияка котортуп, Нарындан бияка келдим. Азыр үй бүлөм менен бирге жашап атам да. Ак мөңгүлүү асказолор талалар, элли биздин жаны менен барабар, сансыз кылып ала тосун экен деп сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Рахмат, азаматсың. Ушул киминди мугалимдер айтып кыйнаган үчүн үйрөндүңбү же өз ниетиң менен, өз дилиң менен үйрөндүңбү? Өз калам менен эле үйрөндүм да, негизинен. Келгенден баштап эле ошо китептерде жазылды артындачы. Анан ошо китептерден окуп жүрүп эле анан жаттап алдым, анан кийинчерээк Кыргызстандын кимин экенин билдим да. Мындай эле ырга деп ойлогом да.